Жалал Абадтагы кызыл сызыкка чыгып кеткен бир топ үйлөр март айында буздурулат. Жыл сайын жергиликтүү бийлик мыйзамсыз курулуштарды аныктап, буздуруу иштерин жүргүзүп келет. Алсак, өткөн жылдын жыйынтыгы менен кызыл сызыктан ашып кеткендиктен буздурулган имараттардын саны 100дөн ашкан. Ошону менен биргеликте эле жол чоңойтууда, жолду кеңейтүүдө дагы тоскоолдук кылган курулуштарды биз буздурдук. Мындай мыйзамсыз курулган имараттар дагы да көп. Ошолор боюнча биз быйыл иш жүргүзөбүз. Мынакей Роза Азимова көчөсүн кеңейтүүдө бир топ үйлөр чыгып алган кызыл сызыкка. Аларга эскертүү бердик. Март айында алар дагы буздуруу иштери жүргүзүлөт. Жалал Абад шаарындагы курулуш, инфраструктура, социалдык, экономикалык жана башка тармактар боюнча өткөн жылы аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Бүгүн коллегия өтүп, ага бардык мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байзаков, Пушкин, Манас, Малашев, Осмонов, Баркин, Курманбек көчөлүнөн асфальт төшөө, темир бетон курларын орнотуу иштерин аягына чыгарылып, жол жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдордун аягына чыгаруу алдында турат. Жалпы сметалык басы 583 миллион 500 миң сом. Жалал Абад санаториясына чейин Мырзакул Болуш көчөсүндө 3,6 километр узундуктагы жол жүргүнчүлөр жол курулуп, аягына чыгаруу алдында турат. Жогоруда айтылгандай, өткөн жылы Жалал Абад шаарындагы бир топ негизги жолдор, ички көчөлөр оңдолду. Бирок көпчүлүк жолдордун четин көрктөндүрүү иштери, аялдамалардын курулушу колго алынбаганы, жолдун сапаты жергиликтүүлөрдүн арасында ар кандай пикир жаратып келген. Жолду кылгандан кийин атидо эсептеп калыңдыгыны, суудун кандай эме, баа жолду текшерип алыш керек. Булар хоп дейт, анан эртесиге жол бузулат. Бул да жооп бербейт, ал да жооп бербейт дагы. Анан баягы жол министрден пул сурашат, анан дагы башташат. Канча жылдан бери оңдолбогон, баягы талкаланып калган жолдор жакшы оңдолуп атат. Анан эми сапатына ошол жетекчилер, ошол тендерден утуп алган ошол ишкананын жетекчилери ошолор жооп бериш керек деп ойлойм да. Бир аз люктарды слабый кылып коюшкан экен, ошолорду кайра баштан оңдоду. Коллегияда быйыл метан газын куюучу жай ишке берилери кабарланды. Белгилей кетсек, Жалал Абадтагы жаңы автобустар каттамга чыгып, Өзбекстандан газ куюп жатышкан. Бирок коңшу өлкөдө газдын басымы азайгандан кийин калаадагы автобустардын каттамы бир нече жолу үзгүлтүккө учураган. Метан заправкасы бүгүнкү күндө курулуп бүттү. Бир ай деди, биз 15 күн срокту койдук. 15 күн ичинде Кудай буйруса толук кандуу ишке киргизет. Автобус келет дегенде эле биринчи автобустарды заправка кыла турган немелерди куруш керек эле да. Аны курбай туруп мына азыр автобустарыбыз 50 турат да каттабай. Кандай дейсиңер? Бул кандай болот? Ошол мэриянын шалакылыгы. Жалал Абад шаардык мэриясынын аппаратынын маалыматына ылайык, 2023-жылы аткаруучулук тартипти бузган 4 кызматкерге эскертүү берилген. Мындан улам жыйында шаар мэри жетекчилерди тыгыз иштешүүгө чакырып, 2024-жылга тапшырмаларды берди. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.